Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кезектеги дагы онлайн сабагыбызды баштап отурабыз. Келгиле балдар. Кандайсыңар? Маанайыңар кандай? Жакшы эс алдыңарбы? Бүгүн жуманын кайсы күнү? Балдар, бири-бирибизге комплимент айтып, жагымдуу маанай тартуулайлы. Анда эмесе балдар, азаматтар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы коомдук жайда тартиптүү бол. Бүгүн биз сабагыбызга максат коюп алдык. Сабагыбыздын максаты силер тартиптүү болуу жөнүндө ой жүгүртүүгө өбөлгө түзүсүңөр. Экинчи, жакшы жүрүм-турум билимди калыптандыруу, өзүңөрдү адептүү кармоого тарбиялоо. Үчүнчү, коомду улуу кичүүнү сыйлоого үйрөнүү. Балдар, анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныша алдыңар. Жаңы тема боюнча кыскача силерге айтып өтөйүн. Коомдук жайларда, көчөдө, конокто, кинотеатрда, коомдук транспортто, кафе, ресторандарда жана башка жерлерде өзүн туура тартиптүү алып жүрүүгө үйрөнүшүбүз керек. Коомдук жайларда, үйдө бардык өзүн туура алып жүргөн адамдар маданияттуу деп аталат. Бүгүн ушундай туура жүрүм-турум ченемдерин үйрөнөбүз. Үй бүлөдөн баштайлы биринчи. Үйдө бири-бирине болгон мамилеси сылык, урматтоо, сыйлоо болуу керек. Акырын сүйлөшүп, бири-бирине кечирим суроону билүү. Үй бүлөдө жарышып сүйлөшпөй, биринин сөзүн баары угуп, сөз берип сүйлөшүү. Улуулардын торго отургузуу. Тамакты чайнап жегенде оозду жаап, чалпаңдатпай, чайды шорулдатпай ичүү. Чыканакты столго койбоо. Түз отуруп тамакты сүйлөбөй ичип жеп, бычакты оң колго, вилканы сол колго кармоо керек. Балдар, дайыма ушул эрежелер эсиңерде болсун. Ал эми көчөдө же эл көп жерде өзүн алып жүрүү. Оң жак менен басканды адамдарды жөөлөбөй, улуу кишилерге же кыздарга жол бошотуу, түкүрүнүп же кыйкырып сүйлөшпөө, улуу кишилерге, апаларга, кыздарга эшик ачып берүү, улуу кишилерге салам айтуу. Ал эми семичкени тырсылдата чагып жерге таштоо өтө терс көрүнүш. Көчөгө таштанды таштабоо керек. Таштандыны атайын жайларга же болбосо таштанды таштоочу идиштерге таштоо керек балдар. Коомдук транспортто өзүн алып жүрүү. Коомдук унааларда улуу кишилерге орун берүү керек экен балдар. Айдоочулар жүргүнчүлөргө сылык мамиледе болушу, жүргүнчүлөр да бири-бирине жана айдоочуга сылык мамиле жасоосу керек. Үнүн катуу чыгарып сүйлөшүү, башкалардын көңүлүн буруп телефондо сүйлөшүү такыр туура эмес экен балдар. Филармониядан, драм-театрдан концерт көрүү, кинотеатрдан кино көрүүдөгү эрежелер балдар. Филармониядан, драм-театрдан концерт көрүүдө, кинотеатрдан кино көрүүдө ышкырып, кыйкырып, өкүрүп, кол чапканыбыз өтө туура эмес. Бул жерге кийинип келишибиз да башкачараак болот. Дворец, спортко ышкырып, кол чапкан жарашат. Ал нерсенин орду бар. Концерт, театр бүт электе элдин көңүлүн буруп чыгып кетүү же кечигип келүү да туура эмес. Бул артисттерди жана көрүүчүлөрдү сыйлабагандыкты билдирет. Анда эмесе балдар, биз жогоруда коомдук жайлардагы тартип жөнүндө силер менен бирге бышыктадык. Анда бышыктоо иретинде бир канча маалыматтарды даярдаганмын, ошолорго күбө болсоңор.
Адам эмнеси менен көрктүү деген суроого жооп берип көрөлү. Адамдардын бири-бирине болгон мамилеси, жүрүм-туруму, маданияттуулугун далилдейт. Адамзат жашоодон албаса таалим зордой үйрөтө албайт мугалим деген сөз бар. Ар бир адам айланадан таалим тарбия алып, өзүнүн маданиятын жогорулатуусу зарыл. Биз жакшы жүрүм-турумубуз, бири-бирибизге болгон мамилебиз, башкача айтканда, маданиятыбыз менен көрктүү экенбиз балдар. Анда жогорудагы тапшырмаларды, жаңы теманы окуп үйрөнүп, үйгө тапшырма алгыла балдар. Мен коомдук жайларда өзүмдү туура алып жүрүүнү үйрөнөмүн. Ойлоруңарды баракка жазып, мага WhatsApp аркылуу жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.